Суу сабып жатканман дейсизби? Так, сахар экенсиз aka. Буга чейин билбей элеңиз сахарыңыз бар экенин. Mayli, xijolat болбоң. Сахардын коркунучу жок. Өмүргө бир мындай эме кылбайт. Бирок лечение кылбай койсоңуз бар жоогуңузду талкалап таштайт. То есть бөйрөктөн баштап нервти дагы өлтүрөт, кан тамырларды өлтүрөт, жүрөктү, ошон эми бул 9,5 чыкканына караганда сиз сахар болгонуңузга көп эле болгон. Билбей жүргөнсүз да. Мен постоянно тапшырып турат. Качан тапшырдыңыз акыркы жолу? Шартлай болуп калды, качан чыкты? Ошондо жакшы чыккан беле? Канча чыкты эле? Билбейм да, эсимде жок. Постоянно тапшырып турат. Балким маани беришпегендер, мына сахар аз эле экен деп коюшкандыр. Себеби дароо эле 9,5 болуп кетпейт да. Бул бери дегенде эле ушу жарым жыл болсо керек. Майли, ооба. Жатканыма ушу жарым жылдан ашып калды бирок. Макул. Макул, коркунуч жок. Эмес болсо дагы лечение кылса болот. Сахар менен сахар эмес адамдын анча эле айырмасы бар. Айырмасы, мисалы экөөбүз бир чинена тамак жей турган болсок, мен сахарым максимум 6-гача көтөрүлүшү мүмкүн. Сиздики 8 болуп кетиши мүмкүн да. Экөөбүз бирдей эле тамак жесек, айырмасы ошол эле. Ан үчүн мүнөздөп тамак жеш керек болуп калат. Ширин жебейсиз. Любой ширин нерсени, асал дагы жебейсиз. Одан сырткары өтө майлуу нерселерди жебейсиз. Чучук, сары май, каймактар барбы? Ошолорду жебейсиз. Сыр мисалы. Анан камыр тамактарды азыраак жеген аракет кыласыз. Болду, ушул эле. Мындан күчтүү диетанын кереги жок. Анан бир таблетка жазылат, ошону ичип турасыз постоянно. Азыр мен немеңизге кошуп коем. Ошол жазган дарыны 2 маал ичип турасыз, бир таблеткадан. И постоянно. Больницадан чыккандан кийин дагы ичесиз. Ошол дарыны ичип атканыңызда бир ашказан ооруп, шошуп, жаман эме болсо, айтым. Эсте дарыны өзгөртөбүз. Так ошол бир дары жетиштүү болот. Сахарыңыз түшүп калат. Себеби бул эмнеге мындай көп чыкты десе, сиз лечение кыла элексиз. Эми лечениени баштай турган болсоңуз, буюрса жок болбойт, сахар нормага келип калат. Анан жок дегенде бир 3 айда, 4 айда бир жолу сахарга тапшырып туруш керек. Анан глюкометр макулан албай эле кое бериң. Кайра текшерип өзүңүз нечип болосуз. Андан көрө лучше ошол эме кылып коюң. 1-2 айда бир анас тапшырып туруң, лабораторияга барып эле. Анан жыйынтыгын эндокринологко көрсөтүп туруш керек. Ошого карап дальнейшем бизге багыт берилет да. Анан мына эмеге леченияга жарым жылда бир жатат окшойт, а? Ошо жаткан маалда сахарды кошо каратып коесуз, болду. Жүрө бересиз. Кыжаат болбоң, бардыгы жакшы болот. Эмени кошуп коем, диетаны түшүндүңүз. Дарыны кымыз болот. Ичип тура бериң. Бар жок лап менен кыла бербейсиз. Ошо ака. Коркпой эле коюң. Анан сахар симптом бербейт да, мындай оорутпайт. Ошон үчүн көп адамдар маани бербей коет да. Бир айда жаман суу көрүп чыкпады. Машинада жүргөндө ошо аягымды айтып эле текшертилди. Ошол, то есть азыр мына дарыны ичип жакшы болуп каласыз. Анан 1 ай өтөт, 3 ай өтөт, уже унутулат да, сахарга маани бербей баштайсыз. Ошондой кыла турган болсоңуз, ал секин көбөйө берет дагы, ичиңизден жей берет. Сахарчы көп болсо эле. Ошол, ширин жебейсиз, ашыкча майлуу жебейсиз. Болду. Калган камыр тамакты азыраак жейсиз. Салаттарды көбүрөөк жең. Ошо. Жакшы жата бериң. Дарыңызды жазып коем, а? Mayli.